Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Карап туруңуздар, бүгүн биз сиздерге Россиядан толуу Алтайдан келген мондай бээлерди, айгырларды, палтарашка тайларды, байталдарды көрсөтүп беребиз. Этке, пародага, уруктукка кандай багыт болсо иштесеңиздер болот. Кыскасы келип көрүңүздөр. Учурда биз Кара Балтадабыз. Бул базага билесиздер, 1 жылдан бери жылкылар келет. Бул жерден этке да сатыла берет, уруктукка да сатыла берет. Баалары жөндүү коюлуп келген короо болчу. Өзүңүздөр да бул корооду көрүп билдиңиздер. Буйруса мына кыш мезгили кирип келди. Дагы 1-2 партия жолдо келе жатыптыр. Биринчи партия келиптир. Мунусунда толуу Алтайдан мондай жаш, ичинде эркектери, ургаачылары бар. Этке сойгонго, мисалы, жылкы кылганга, үйүргө койгонго дагы өтө сонун мондай эттүү, эң жаштары палтарашка ушундай жылкылар келди. Жалпы башы 29 баш, ичинен 15-16 эркек. Эркектердин ичинде 3 айгыр бар. Палтарашка эркектери дагы бар, палтарашка ургаачылары дагы бар, байталдар дагы бар. Кыскасы эң жаштары мындай. Азыр сойгонго да мына көрүңүздөр, мына торуларды. Жылас, жалтырап, дароо той өткөрөм дегендерге мына көрүңүздөр, Кара Балтага келип эле ушул жерден соодалашып, көрүп алып кетиңиздер. Булар жапайы толуу Алтайдан келген. Келгендеги эти ушундай болуп атат, бышып турат да азыр эти. Талаада жүрүп семирген жылкылар туугандар. Ат корум, мат корум эмес, байланган эмес, жалаң талаада жүргөндөр. Ичинде мондай бээлер, байталдар бар. Ушундайлары бар туугандар. Мондай көк байталдар бар ичинде. Эми палтарашкадан баштап мондай жашы семиз кетип атат. Бирөөсү 2-3 тууганбы, дагы бир тууган белебиз, дагы бир билбет. Мына айгырдын бири. Айгырдын экинчиси мына ак боз бээнин ары жагындагы мына чоң айгыр. Көрдүңүздөрбү? Өтө чоң айгыр экен. Мына айгырдын бирөөсү. Монда ак боз бээлер бар. Бээ кылам, ак боз бээ кылам дегендер болсо көрүңүздөр. Негизинен байтал соём дегендерге мына көк байталды көрдүңүздөрбү? Боз байтал. Мына кара ургаачы мындай шоколад тайлар семиз болуп турат. Мына аякта көрдүңүздөрбү? Общий 29 баш бүт баары. Кызыккандар көрүңүздөр. Булардын баалары 80 000 сомдон 120 000 сомго чейин коюлуп атыптыр. Келип дүң аластарбы, бирден аластарбы, экиден аластарбы, жалаң жашуу, арыкпы, семизби, кандай алсаңыздар дагы ээсинин телефон номерине чалып, мо Кара Балтага келип, Кара Балтада туугандар Николаевкада, Акбашат поворотунда, тагыраак дарек ушул жакта короодон келип дагы сүйлөшүп ала бересиздер. Биз сиздерге ээс айткандай кылып үстүртө маалыматты бердик. Кошумча суроолоруңуздар болсо, ээсине чалып дагы байланышсаңыздар болот. Мына биз азыр жеринен келип тарттык. Дрондон да үстүнөн тарттык, бир сыйра көрүп алыңыздар. Негизи этке алсаңыздар дагы өтө сонун эт берчүдөй. Мына тумалактарын көрүп турасыздар, топ томолок болуп, томолонуп. Тетик жак айда бериңиздер. Бир айдап жиберели ошол жака. Мына. Кыскасы этке дагы жарай турган, сойгонго да мыкты жылкылар. Айттым го жана, ат корумдан чыккан эмес, талаада жүрүп семирген. Алтайдын тоолорунун чөбүнү жеп түшкөн жылкылар ушулар. Бүт бар.